пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кылган дуалар жана ал дуаларды пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сахабаларга үйрөткөн ал нерседе пайгамбар алейхиссалату вассалам кылган дуада бардык жакшылыктар камтылган толугу менен. Анын маанисинде, түзүмүндө бардык жакшылыктардын ачкычы, жамандыктардын кулпу, кыска сөз, бирок көп жакшылыкты бул дүйнө жана акыретти камтылган. Бүгүнкү күндө мына сот тармактардан да көрүп атабыз. Жашоосуна каршы келе турган сөздөрү камтылган дуаларды көрөбүз. Угуп келип атабыз. Мына ушунун бардыгы пайгамбар алейхиссалату вассаламдын сүннөтүнөн алыс дуалар. Сунан Ахмадда, Ибн Хиббанда келгенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан момундардын энеси болгон Айшени айтат. Аллахтын элчисине пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга толук камтылган дуалар жакшы эле дейт. Ал эми андан башкаларды таштачы эле дейт. Толук камтылган деген пайгамбар алейхиссалату вассаламдын өзүнүн айткан дуаларында келген. Мисалы, адам билбейт да, өзү ойлойт бир нерсени мен сурансам, өзүнө жакшылык. Кээ бир дуалар бар, адам анын акыбетин билбей сурайт дагы, ал сураган суроосу өзүнө зыян. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын жаттап, ошону айтып жүргөн болсо, ал үчүн пайда болот. Мисалы, адам билбейт, бала бер дей бериши мүмкүн. Ал балалуу болгондо жакшылыгы барбы? Ал балага капыр болуп, ата энесин капырчылыкка үндөп кетеби? Же болбосо ал бир ооруга чалдыгып, өмүр бою ата энесин кыйынчылыкка алып барып, ошо кыйынчылыктын айынан Аллах Тааламга шүгүр кыла албай, наалып, кыйынчылыкка чыдай албай, балеге душ болуп калабы? Билбейт. Аял сурайт, балким ал аялды мен ажырашып кетет. Же болбосо бактылуу жашай албайт мен. Ошон үчүн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүндө ар бир суроосунда, дуасында камтыган. Бала десе сойлук бала бер, аял десе ыймандуу аял бер. Байлык десе да ошол байлыгым менин дүйнөмө, акыретиме пайдалуу болсо бер деп. Акыбетин биз билбейбиз, ал кандай, пайдалуубу, пайдасызбы. Ал эми пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуаларында кыска, нуска айтылат, бирок сага зыян болгон нерседен алыс болосуң, пайдалуу болгон нерсеге жакын болосуң. Айша энебизден дагы бир хадисинде айтат, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айшага айтат: "О Айша, мен сага бардык дуаларды камтыган дуаны айтайынбы?" дейт. Бардык дуаларды. Ал мындай дейт: "О Аллахым, мен сенден жакшылыктардын азыркысын жана келечекте боло турган, мен билген жакшылыкты, мен билбеген жакшылыкты сурайм. Сен мени ушундай жамандыктан сактагын. Ал жамандык мейли азыр болобу же келечекте болобу, мен билген жамандык болобу же мен билбеген жамандык болобу, ушул нерседен сактай көр" деп. "О Аллахым, мен сенден суранам. Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам эмнени суранган болсо, сенин кулуң, элчиң эмнени суранган болсо, мен да ошону суранам" дейт. Мени сактай көргүн. Ал нерседен Аллахтын элчиси, пайгамбар, сенин кулуң эмнеден сактанган болсо, мен да ошодон сактанам. О Аллахым, сен мага бейишти бере көр, жана бейишке жакындаткан сөз, бейишке жакындаткан амал бере көр. Бейишке эмнени жакындаткан болсо, ошону мага бере көр деп. Мени сактай көр тозоктон, жана тозокко эмнени жакындатат, сөз болобу, ал амал болобу, ал нерседен мени сактай көр. Ва асалука ма кадайтали мин кадаин антажала акибатаху рушта. Мен сенден суранам, о Аллахым, мага ушундай тагдыр жаз, бешенеме, тагдырыма ушундай жакшылыкты жаз, ал нерсенин акыбети жакшылык болсун дейт. Мына көрдүңүзбү, бул бир мисал дуа да. Ушуну жаттап алсаңыз, эми түшүнө бериңиз. Калган Аллах Тааламдан эмне сурансаңыз дагы ар бир дуаңыз ушунун ичинен камтыйт да. Мен жок, башкача бир дуа кылайын, мындай десеңиз деле анын ушунун ичинде камтыйт. Бүт жакшылыктын баары камтылды, бүт жамандыктан баары сактана турган нерсе да камтылды. Башка сунандарда да, Имам Ахмадда, Хакимде ушундай хадистер келет. Сен бардык жакшылык камтылган, жалпысынан бардык жакшылыктарды камтылган дуаларга бекем бол, ушуларды карман, ушундай дуаларды айт деп сахабаларга пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебизге айткан хадистерди көп кезиктирсе болот. Айрым учурларда көрүп калса, сен мындан көрөк бул бардык жакшылыкты камтыган дуаны кылбайсыңбы депчи. Жанантип майдаланбастан да, мен мындай, анан оң жагына кирсе мындай болсо, сол жагына кирсе мындай болсо, анан мындай тигиндей болсо, сүрөттөп, ошонун баары майда чүйдөлөп сурайт. Балким ушул нерсе дуанын кабыл болушуна себеп болуп калат. Ошону теда фи дуа деп. Бейишке кирсе мындай болсо, анан ичи мындай болсо, тигиндей болсо деп майдаланып ичинин баарын сурай берет да. Андан көрүнчү жалпы нерсени камтыган нерселерди сураныш керек. Бул нерселердин баардыгын
аны ойлонуп, кайсы нерсе жалпыга кирет, кайсы майдага кирет деп чарчаштын кереги жок. Андан көрөкчө ушул суннада келген дуаларды эле жаттасаңыз болду, бүт жакшылыкты камтыган болосуз. Мисалы намазда окуп жүрбөйсүздарбы? Намазда окуп жүргөндө аттахиятты айтасыздар, туурабы? Аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбат, ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух деп. Ушул аттахиятты айтууда саламдар, улуктоолор жана жакшылыктар, булар Аллахка таандык, жана о Аллахтын элчиси сага салам болсун деп салам айтып, ошол айтканда башында бул нерсе сахабалар жетпегенде алар баланчага салам болсун, баланчага тынчтык болсун, баары бир адамдын атын аттаган. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам бул нерсени көрүп үйрөткөн сахабаларга. Салам, Аллахка салам айтылбайт, себеби саламдын ээси Аллах өзү. Силер саламды жалпы бирөөлөр болсо Жибрилге салам, анан Микаилге салам, Исрафилге салам деп аттарын атай берген. Баланча пайгамбарга салам деп. Бул жерде ушуну андан кийин аттахияту лиллахи ва салавату ва тайбат, ассаламу алейка айюхан наби ва рахматуллахи ва баракатух, ассаламу алейна ва аля ибадиллахи солихин дегенде бүттүн камтыйт. Периштелер деле солихтер да, ал деле Аллахтын кулдары, алар дагы солихтер. Бул деген сөз карасаңыздар маанисин. Ассаламу алейна, бизге салам, тынчтык болсун, жана ва аля ибадиллахи солихин, жана жер бетинде болобу, асманда болобу баарын камтыйт. Бул баардык жалпы солих кулдарга салам салават болсун деп айттыңыз. Ошол жерде периштелер да камтыйт, пайгамбарлар да бүттүн камтып кетет. Көрдүңүзбү? Бир мисал булдан. Бир кыска сөз баардыгын камтып атат. Эгерде муну билбесе, айта бермек. Мен ата энеме салам болсун, тынчтык болсун, чоң атама тынчтык болсун, ана баланча деген досум тынчтык болсун, пайгамбарга тынчтык болсун деп. Сахабалар да башында ушундай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үйрөткөн. Ушундай кылып айткыла деп. Дагы бир хадистеринде, Бухари Муслимде келген хадисинде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Буайту би жавамил калим" деп. Мен силерге сөздөрдүн баардыгын камтыган нерсе менен жиберилдим деген. Кичине нерсени айтат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Ал нерседе көп нерсе камтылган болот. Даватында дагы, чакыргында дагы, жана ушундай эле дуасында дагы. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде Аллахтын элчиси дуа кыл дейт. Бир дуа кылды, анан ал дуаларды биз жатта албай калдык дейт. Эсте албай калдык. Анан дуасы бүткөндө айттык дейт: "Я Расулуллах, дааута би дуаин катир лам нахфаз минху шей'a." О Аллахтын элчиси, сиз бир нече дуа көп кылдыңыз, биз аны жатта албай калдык дегенде Аллахтын элчиси мындай деди: "Мен силерге бир нерсени үйрөтөйүн, көргөзөйүн. Ошол жогорудагы мен айткан нерсенин баардыгы камтыйт" деп атат. Эмне деп үйрөттү дуаны? Ушинтип айткыла деди. Аллахумма инна нас'алука мин хайри ма саалака минху набиюка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. О Аллахтын элчиси, биз сенден суранабыз, сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмне жакшылыкты сураган болсо, биз да кошон суранабыз деди. Элестетиңиздер. Сенин пайгамбарың эмне жакшылыкты сураган болсо, биз да кошон суранабыз деди. Ва науду бика мин шарри мастаада минху набиюка Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Жана биз жамандыктардан сактанабыз, сенин пайгамбарың Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям эмнеден сактанган болсо, биз ошолдон сактанабыз деди. Чындыгында сен сактоочусуң. Аллахтан башка күч кудурет жок. Аллах менен гана ийгилик. Тирмизиде келген. Эми бирөөңүздөр келип ойлонсун: "Жок, мен ушундай нерсени сурангым келип атат. Ал нерсе камтыбайт го" десе, бүт камтыйт бул жерде. Себеби Аллахтын элчиси пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жер бетинде эч бир жакшылыкты калтырган эмес, жеткизбеген. Ушун ар бир мусулман адам жүрөгү менен, якын менен сезиш керек. Эч бир жамандыкты калтырган эмес, эскертпеген. Бул Аллах Тааландын пайгамбарларга жазып койгон өзгөрүлгүс мыйзамы. Кимде ким шек санай турган болсо, пайгамбар алейхи салату вассаламдан дагы жакшы дуа кылам, ал унутуп койгон нерсени да эскерем десе жаңылышат. Жок андай. Керек болсо пайгамбар алейхи салату вассаламга дуаларды Аллах Таалам үйрөткөн. Жана пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам биз өзүбүзгө күйгөнгө караганда бизге күйүмдүүрөөк. Ушул нерсе биздин жүрөгүбүздүн түпкүсүндө чыкпасын тугандар. Биз керек болсо пайгамбар бизге күйгөндө күйө албайбыз. Миң отуруп ойлонуп өзүңө жакшылык дуаларды издеп таба ал десе дагы, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткандай дуаны өзүбүзгө таба албайбыз жакшылык. Ошон үчүн жаныңды кыйнабай, көп нерсени ойлонуп таппай, ушул дуаларды жаттасак, бул суннадагы пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламда сүннөтүндө келген дуаларды бекем болуш керек, эмнеге жатташ керек деген түшүнүп алыш үчүн биз кириш сөз кылып атабыз.
Шаукани айтат, эч бир нерсе толук камтылган, толук пайда бере турган нерсе жок бул дуадан да өткөн деген. Деп пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын дуасын айтып атат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эч бир жакшылыкты калтырган эмес, Роббисинен суранбаган дейт. Эч бир жамандыкты калтырган эмес, сактанбаган. Бул дүйнөдө да, ахиретте да. Ал эми бүгүнкү күндө ушул суннадагы дуаларды айрым адамдар билбегенден жаңы нерселерди таап, менин үммөтүм ушул дуада карама каршылык нерселерди кылат, бул нерсе дуадан тосот деп келген хадистер бар. Ошонун бири баягы жаңылмаштай кылып адамдар дуа кыл десе, кой, эмне деп айтат? Булдурактап калбайын, таппай калбайын деп кейбир баягы аш бергенге баш бер, узун өмүр жаш деп сөздөр жаттап алат, өзү да маанисин түшүнбөйт, баягы сөз уйкашкан, коосу кылат адамга, кулакка жагымдуу кылат. Бирок аны айтып атканда жүрөгү дагы сезбейт, өзү да жакшы түшүнбөйт. Бу адамдар үчүн ушунча жашка карлыкка келип калдың, оосунан бир жакшы дуа чыкпайт экен десе, уят кой, бергилечи деп бир жактан бир китептерден жаттап алат. Ал суннада бар бул жок, бу кызыктырбайт. Эң негизи уйкашып, кооз оозунан чыкса болду. Мына ушул дагы себеп дуалардын кабыл болуп баштаган. Ошон үчүн биз пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын өзү айткандай бардык нерсени камтыган дуаларды жаттагыла, бардык нерсени камтыган дуаларга бекем болгула деп эскерткендей суранайлы. Ошол дуаларды жаттайлы, үйрөнөлү маани маңызын. Бул дүйнөдө ийгилик, Аллахка жүрөгүбүздү байлайбыз, ишенебиз, ынанабыз, тоо кылабыз, суранабыз. Анан ошондой эле себептерин аткарабыз. Ушул экөө эриш аркак бир болуш керек. Миң мээнеткеч болсоң да, миң аракетчил болсоң да, бирок жүрөгүңдү Аллах тааламга байлабасаң, адам текери болот дагы, өзүмдүн маңдай териммен тапканым менин эмгегим деп куруп жок болот адам. Ошондой эле адам канчалык дуа кылса да, бирок амалды таштап салса, анда да куруп жок болот. Ошон үчүн мусулман адам үмүт менен коркууну байлап, сүйүүнү байлап, ибадатта ушу үч нерсени үмүт, коркуу менен, бейишинен үмүт кылып, тозогунан коркуп, Аллахты сүйүп ибадат кылганда чырайлуу болгондой эле, жашоодо дагы себебин аткарып, амалын кылабыз дагы, ошондой эле жүрөгүбүздө дуабызды байлайбыз. Экөө эриш аркак жүрүш керек, жанагы чымчыктын канатындай. Керек болсо бүт ибадаттардын баары дуа. Намаз дагы бирден бир мааниси дуа. Намаз окусаңыз дагы ушу дуа кыласыз. Садака берсеңиз да, зекет кылсаңыз да, ажылык кылсаңыз да, умрага барсаңыз да, орозо кармасаңыз да, керек болсо бүт ар бир ибадаттын эң жакшысы эмне дегенде, кимиси көп зикир кылса деген. Зикир менен дуа бул бир нерсе. Зикир Аллахты эстөө, дуа бул сурануу. Зикир кылбаган суранбайт, суранбаган зикир кыла албайт. Ибадатым чырайлуу болсун, имандын даамын сезейин, ушул көкүрөгүмдө кайгап болбосун деген ар бир адам болсо, пайгамбар алейхиссалату вассалам дуаларына бекем болуш керек, жатташ керек, маанилерин түшүнүш керек. Үй бүлөңүздөргө, жакындарыңыздарга үйрөтүңүздөр. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам дуасы, жакшылыгы таркалсын. Өзү айткандай, Тирмизде келген хадисте, Аллах таалам ушундай кулду нурлуу кылсын деген. Нурлуу кылсын, менин сөзүмдү угуп, аны түшүнүп, аны жаттап, андан кийин аткарып, укпаган адамга жеткизген деген. Аллах таалам ушундай адамды нурдантсын. Сөзүмдү угуп, башкага жеткизип, же жаттап туруп жеткизип, укпаган адамга жеткизсе деген адамга дуа кылган пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул дуаларга мындай жеңил карабайлы туугандар. Эмне мынчалык бул оор бул? Сиз жанагы Курандагы сүрөлөргө кандай жеңил карабай тажвидин үйрөнөсүз, жаттайсыз, башка бирөөгө өткүзөсүз, туура эмес билесиз, үйрөнөсүз да. Дуа дагы ошондой эле нерсе. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам сүрөткөн Муслимде келген хадисте Ибн Аббастан айтат, аларга, сахабаларга мындай айтканда, бул дуаны кадимкидей үйрөтчү эле, кадимки Курандагы сүрөлөрдү үйрөткөн дейт. Мисалы, намазда отурганда тахият салаватты айткандан кийин салам бергенге чейин ушул дуаны айтабыз го дайым. Аллахумма науду бика минан азаби жаханнам ва ауду бика мин азабил кабр ва ауду бика мин фитнатил масихид даджал ва ауду бика мин фитнатил махья вал мамат. Истихара дуасын деле ошентип келет. Ошентип үйрөтчү эле кадимки Курандагы сүрөлөрдү үйрөткөндөй эле үйрөткөн пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Мунун баары эмнени көргөзүп турат? Бул өтө зарыл экенин. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын доорунда жашаганда сахабалар, мисалы ошол эле Абу Бакр, Умар өтө сөзгө чечен болгон. Илим десе илим, фикх десе фикх, бүт түшүнгөн алым, үммөттүн алымдары болгон булар. Ошондой болсо да келип атат, канча хадистерде келет. Аллахтын элчисине келип, мисалы күндөрдүн биринде Абу Бакр келет. О Аллахтын элчиси, мага бир ушундай дуа үйрөтүңүзчү. Ал дуамды мен намазда айтайын, үйүмдө айтайын деп келип атпайбы? Баркын билген да бул сахабалар. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтып атат. Айткан анда
о Аллахым, мен өзіме көп зұлым қылдым, аябай зұлым қылдым өзіме. Бұл күнәлерді сенден башқа ешкім кешіре албайды. Өзің маға чоң кешірім бере көр, маға райым төгөр. Чындығында сен кешірүүчүсүң, мээримдүүсүң, райымдуусуң деп Бухари Муслимде келген хадисте. Ошол эле Абу Хурайрадан келет, ага да үйрөтөт. Канча сахабалар. Кейбір сахабалар келет, мени жатардан эмне деп айтам, я Аллахтын элчиси. Бара ибн Азидде келген, эгерде сен жата турган болсоң дарат алгын, кадимки намазга дарат алгандай. Андан кийин оң жагың менен жаткын, андан кийин айткын, о Аллахым, сага моюн сундум, сага жүзүм менен бет алдым, сага иштеримди тапшырдым, сага мен кайтам, сага коркуу менен үмүт менен кайтамын. Сенден башка эч жака качууга дагы, бир жака бар башпаник алууга дагы мүмкүнчүлүгүм жок. Сенин жиберген түшүргөн китебиңе ыйман келтирдим, түшүргөн китебиңе жиберген пайгамбарыңа ыйман келтирдим деп айтсаң дейт. Эгер ушундай кылып айтып туруп, жатып таң атканча жүрүп кетсең, өтүп кетсең бул дүйнөдөн, анда адам фитратта өлөт деген. Фитратта өлөт деген бул күнөөсү жок өлөт деген сөз. Ошондой эле пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күндөрдүн биринде дагы бул, жаңылбасам, бул хадис Муслимде келген. Муслимде келген хадис. Эки адамды зиярат кылат. Зиярат кылып, алар жашоодон үмүтүн үзүп жатып калган болот да. Анан силер дуа кылдыңарбы? Аллахтан сурандыңарбы дейт. Аллахтан дуа кылып бир жакшылык сурандыңарбы дегенде, ооба, айттым дейт бирөөсү айтат. Эмне деп айттың десе, минтип айттым дейт да дуасында. Караңыздар. Адам сүннөттөн алыс болгондо кандай дуа кылат, караңыз. Эй Аллахым, эгерде сен мени акыретте азаптай турган болсоң, анда мени азабымды эртелет дагы бул дүйнөдөн эле азапта салчы мени деп айтыптыр да. Караңыздар, адам түшүнүгүн. Анан бул сөздү укканда Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям мындай дейт. Таң калып атат бул сөздү угуп алып, Аллахтын элчиси элестетиңиз. Субханалла деп. Ла тутиқуху ау ла тастатиуху. Эй, сен бул нерсени көтөрө албайсың, муну кыла албайсың сен. Азап бер деген сөз, эмне деген сөз бул? Деп пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям таң калып атат. Афаля култ, андан көрөкчү сен мындай деп айтпайсыңбы? Аллахумма атина фид дуня хасана, ва фил ахирати хасана, ва кина азабан нар. О Аллахым, мага бул дүйнөдө да жакшылык бер, акыретте да жакшылык бер, мени азабыңдан сакта дебейсиңби деп. Анан пайгамбар алейхиссалату вассалам үйрөткөн дуаны булар дуа кылып баштайт. Анан ооруларына шифа алат. Жана эки үмүтүн үзүп калган адамдар үмүтү жанданып, оорусуна шифа болуп, жашоосуна кайтып келген. Дуа кылуу менен ибадаттар чырайлуу болот, адам шамдагай болот, жакшылыктын башатында болот. Айтор, ошон үчүн айткан дуа бул ибадаттын мээси деп келет. Бирде ибадат бул, дуа бул ибадаттын негизи деп келет. Бүт ибадат негизи дуа туган. Адам канчалык Аллахка жакын болсо, мамилеси жакшы болсо, ошончолук дуа кылгысы келет. Анан дуаларды жаттап алсаңыз, билбесеңиз эмне деп дуа кыласыз? Өзүңүзгө каршы дуа кылып алсаңыз. Кээ бир адамдар бир башына бир кыйынчылык келип калса, дуа кылып жүрөт өзүнө. Ушул күндү көрбөй эле койсом болмок. О Аллах, мени алып кетсең болмок. Мен эмне жаздым деп, жанагы киши айткандай, бул дүйнөдөн азабың берип салбайсың мага деп. Ушунун баардыгы ушундай адамдар. Дуа деген түшүнүк эмне? Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям сүннөтү деген эмне түшүнүгү жок адамдардан чыккан сөздөр. Себеби жогоруда айттык, эч бир жакшылык калбаган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям жеткизбеген, же болбосо Аллахтан суранып дуа кылбаган, эч бир жамандык калбаган, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям андан үммөтүн эскертпеген, же болбосо Аллахтан аны сакта деп суранбаган. Болду, бүт нерсе камтылган туугандар. Бизден тек гана окуш керек, үйрөнүш керек, жатташ керек, түшүнүш керек дагы. Намазыбызда, дуабызда ар бир пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям көргөзүп берген учур абалдарда гана дуа кылыштык гана калды. Ал эми адам сүннөттөн, дуалардан алыс болсо, ибадаты супсак болот, акыры барып жүрөк мерес болот, акыры барып дуа кылгысы да келбей калат. Ошон үчүн эгер кулу дуа кылбаса, Аллах таалам ачууланат дейт. Эгер адамдан сурансаң, адамдар жүзүн бурса, Аллахтан суранбасаң, Аллах таалам ачууланат. Адамдардан сурансаң, адамдар ачууланат. Ал эми Аллахтан суранбасаң ачууланат. Азасты кыска дуаларды жаттап, маанисин менен үйрөнүү. Себеби маанисин түшүнүү менен, түшүнүп окуса, адам тили менен айткан мээси менен акылы, жүрөгү байланып айтылат. Бул байланып айтылган дуада кайдыгерлик болбойт, көңүл кошук болбойт, жеңил карабайт. Бул дуалардын кабыл болушуна себеп болот. Ал эми
жөн эле тилин учу менен айтып жүрөгү сезбесе, ою пикири талаада болсо, ал дуа кабыл болбойт. Буга чейин буну хадистерде айтканбыз.